Медиа кыздар академиясы. Саламатсыңарбы? Менин аты жөнүм Жанадилова Айнура. Медиа кыздар долбоорунун Каракол регионунда катышуучусу болуп эсептелем. Мен бул долбоорго 2021 жылдан баштап эле катышып келатам. Бардык этаптарын өтүп, мына буюрса акыркы жыйынтыктоочу этабына келип калдык. Андан буга чейин биз ошол гендердик теңчилик, гендердик стереотиптер, аял эркек укуктары деп айтып угуп жүргөнүбүз менен бул академиядан мен аны сүңгүп окугандыктан көп маалыматтарды алдым. Анан кийин ошол өзүмдүн жанымда жүргөн айымдарга, кыздарга, апаларга, эжелерге, жеңелерге айта берем да, өз укугуңарды белгиле, өзүңөрдү эч качан баалабай койбогула. Ооба, албетте аялдын түйшүгү көп, бирок ошону менен бирге ал ийгиликтерге дагы жетише алат. Өзүңөрдүн ордуңарды эч качан ашкана менен чектебегиле, силер дагы көпкө бийиктиктерге жетише аласыңар деп көптөгөн ийгиликтүү айымдардын, мисалы ошол ар кандай тарыхка, мисалы тарых жараткан айымдарды айтып, анан ошол жанымдагы эжелерге, жеңелерге же болбосо өзүм курактуу айымдарга айтып келем да. Андан кийин буга чейин бир канча долбоорлорго ар кандай заявкалар таштап көргөм да, ушу бизнес проект жазуу боюнча үйрөнүп алайын деп. Жана бирок бул ар кандай себептер менен ал жака өтсөм дагы, бирок бара албай калып аттым да. Бирок бул идея дагы бизге чоң мүмкүнчүлүк берди. Мен ошол 2-3 күн ичинде көптөгөн маалыматтарды алдым десем болот. Өзүм дагы даяр медиа долбоорду алып келгем. Анын үстүнөн көп иштеш керек экенин кайра түшүндүм. Көп кемчиликтер болот экен. Ошолордун бардыгын бул 2-3 күндүн ичинде толуктап, алган билимимди дагы жогорулаттым десем болот. Мен Кыргызстандын кыз келиндерине, деги эле айымдарга эмне каалайт элем? Мен сиздерге жаркын келечек каалайм. Эч качан чөкпөңүздөр. Биз бири-бирибизге тирек болушубуз керек. Аял деги эле кыз келиндердин, кыздардын күчү билимде, билим алалы, билимдүү бололу. Биз убакыт өттү деп эле чектелип калбастан, биз апалар, энелер канчалык билимдүү болсок, биздин балдар дагы ошончолук билимдүү болот. Билимдүү балдар биздин эртеңки Кыргызстандын келечеги.